Нурланбек Шакиев Түркпанын башкы катчысы Мехмет Сүрөйө Эрди кабыл алды. Бишкекте Баткендеги чек ара жаңжалынан каза болгон жоокерлер эскерилди. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугуна көйгөй болбойт, деди Айыл чарба министри. 2022 жылдын башынан бери ЭЭПте өнөр жай өндүрүштүн көлөмү 1,3 триллион долларды түздү. Кыргызстандык волейболчулар Шри-Ланканы утуп алды. Кыргызстандын футбол курамасы ФИФАнын рейтингинде 94-орунга көтөрүлдү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Мехмет Сүрөйө Эрди кабыл алды. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушууда Түркпанын эшмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланып, ассамблея алкагында парламенттер аралык алаканы арттыруу тууралуу сөз болду. Андан тышкары жолугушууда алдыда пландалган иш-чаралар тууралуу да сөз болуп, анын ичинен ассамблеянын тармактык комиссияларынын отурумдарын уюштуруу маселеси көтөрүлдү. Тагыраагы кийинки жылы Түркпанын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиянын отуруму Кыргызстанда өтөөрү айтылды. Улуттук тарых музейинде Баткен окуяларында мекен үчүн курман болгон баатырларды эскерүү иш-чарасы өтүп, анын алкагында сүрөт көргөзмө уюштурулду. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев жана Жогорку кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Камила Талиева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар министри Алтынбек Максутов жана шейит кеткен жоокерлердин ата-энелери катышты. Иш-чаранын соңунда чек ара жаңжалынан кайтыш болгон жоокерлердин портреттери Улуттук тарых музейге өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын азык-түлүк кору жетиштүү көлөмдө. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Ал белгилегендей, бул эң зарыл болгон тамак-аш азыктарынын бардык түрлөрүнө тиешелүү. Министр быйыл импорттун көлөмү азайганына карабастан, ата мекендик өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүнүн эсебинен тең салмактуулук сакталганын баса белгиледи. Айыл чарба министрлигинин башчысынын айтымында, өсүмдүк майы менен камсыздоо 20%дан ашыкты түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 12%ды түзгөн. 2022 жылдын январынан октябрь айына чейинки аралыкта Евразия экономикалык биримдигине өнөр жай өндүрүштүн көлөмү 1,3 триллион АКШ доллары түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Кыргызстандын ЭЭП органдарындагы төрагалыгынын алдын ала жыйынтыгы чыгарып жатып билдирди. Анын айтуусуна караганда 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 100%ды түзгөн. Кыргызстандын волейбол боюнча эркектер курама командасы 23 жашка чейинкилер арасында өтүп жаткан зоналык Азия чемпионатына катышууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча жаштык дирекциясынын директорунун орун басары Нурланбек Тулчубеков билдирди. Алгачкы оюнда Кыргызстандын курамасы Шри-Ланканы 3-1 эсебинде утса, Бангладеш Непалды 3-0 эсебинде жеңди. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы ФИФАнын рейтингинде бир сапка көтөрүлүп 94-орунга жайгашты. Рейтингде жалпы 211 курама бар. Алдыңкы үчтүккө Бразилия, Аргентина жана Франциянын командалары кирди. Ал эми Азия футбол конфедерациясына кирген улуттук ассоциациялар рейтингинде ак шуңкарлар 16-сапта турат. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын рейтингинде 95-орунда болгон.